августтун биринчи жарымындагы эскерүү жумалыгына арнап эсимде изилдөө аянтчасы эсимде үркүн деп атап эскерүү жүрүш уюштуруп жатат. Үркүн бул биздин тарыхыбыздагы эң чоң трагедия. Бул биздин чоң тарыхый жаракат деп айтсак болот да. Бул улуттук боштондук болгон. Андан кийин алар жеңилгенден анан баягы Кытайга болгондо анан ошондо үркүн болгон деп эсептейм да. Үркүн бул биздин тарыхыбыздагы эң чоң трагедия. Бул биздин чоң тарыхый жаракат деп айтсак болот да. Эскерүү жүрүштү Түштүк дарбазадагы эскерүү ташынан баштаганбыз. Түштүк дарбазадагы эскерүү ташы ошол Ашар уюму тарабынан козголуп, ошол 90-жылдары кичинекей эскерүү таш Үркүн деп жазылып, башында азыр улуттук боштондук күрөшү деп жазылып турат. Ошол жака чоң мемориал курулат деп 2,5 гектар жер берген мамлекет. Бирок кийинчерээк ал жак жеке менчикке өтүп кетип, бизнесмендердин колуна өтүп кетип, ал жакта азыр кафелер, ресторандар түшүп, ошол Үркүнгө арналган мемориалдын жери жок калды, ошол таш эле калды да. Биздин дагы ошол эскерүү жүрүш ушул таштан башталган. Ошол бир мамлекеттин кайдыгерлигин көрсөтүш үчүн. Анан баягы жерден элдин шарыбы билбейм, анан жанагы желектерди көтөрүп анан бастык. Басып анан ушул бүт жолдордун баарын тосуп салдык. Эчтеке жылбай калды. Ал учурда бул өтө бир кандайдыр бир өөн учураган, бир советтик саясатты жактан бир койгондой маселе болуп калды да. Анан баратабыз, бараткандан анан ушу азыркы Абдырахманов көчөсүнөн өткөндө, Совет көчөсүндө менде ушунчалык бир эме пайда болду да. Айт болду, кет деген, бүттү. Эми токтото албайт. Анан жүрдүк, анан жүрүп отуруп. Сегодня 7 мест памяти. И сегодня выезжаем, и вокруг закрыли 20 мест памяти. В разных точках нас будут встречать люди, местные сообщества. Спасибо всем, кто приехал, пришел, присоединился. Ну, если вы нам пожелаете доброй дороги, мы будем рады. Спасибо вам большое. Мына бул жер муңдуулардын элеси, мына бул жер өткөн кордук элеси, ашууларда калган эле көмүлбөстөн денеси. Ошол күнү кантка жетип бардык. Жөө басып жүрүп отурдук. Кантка жетип бардык. Кантта дагы баягы кидикенин немелер бар эле, мүчөлөр, ошонун бөлүмдөрү. Алар деген татынака эң чогортосундагы ресторанга бизге тамак уюштуруп, антип жакшы тосуп алып, жакшы жалындоо сүйлөрүн эметип андан ары узатты. Андан ары жөнөдүк, анан Буранага бардык го, андан кийинкиси. Ошол Ырымда ошол эң байыркы жерибиз деп турган Буранага түнөдүк. 1916-жылы көтөрүлүш башталгандан кийин Токмок шаарындагы эң бир ушул көтөрүлүштөгү эс тутумдун маанилүү жайларынын бири болуп эсептелинген. Анткени куралы аз, жөнөкөй шылт этме, же болбосо найза менен жөнөкөй эле мисалы союн менен куралданган киргизген үчүн бул абдан чоң бир көтөрүлүштүн бир бурулуш бир мезгили болуп эсептелген деп айтсак болот да. Анткени ушул Токмокто көтөрүлүшкө чейин кыргыздар бул бир топ даярдыктарды көрүшкөн. Айрым учурда айтып жүрөбүз, бул көтөрүлүш стихиялуу түрдө чыккан деп. Андай болгон эмес. Көтөрүлүшкө сөзсүз түрдө даярдыктар менен болгон да. Ушул даярдыктардын бири катары Ысык Атада, Бишкек шаарында, ошондой эле Токмокто атайын кыргыздын тынчыкмалары, манаптары атайын ушу жыйын уюштурушкан экен да. Ошол жыйында көтөрүлүшкө чыгабызбы, чыкпайбызбы, орук жумуштарына балдарышты беребизби, бербейбизби деген маселелер каралган да. Ошондо качууга аргасып. Деги эле эс тутумду изилдөөдө айтылат,
эс тутум 3000 жашайт деп. 3000 бул 80-90 жыл болушу мүмкүн, бул изилдөөчүлөрдүн айтымында. Мындайча айтканда, азыр ушул үркүндү көргөн адамдардан уккан кишилер биздин арабыздан кетип атат, неберелери кетип атат. Анан алар өтсө, үркүндү эскерүү бизде болобу, үркүндү мындан ары кандай эскеребиз, ошол маселе туулат да. Мына ушул экинде көпүрөлөрдү кыргыздар ошол Россия империясынын жазалоочу отряддары өтпөсүн деп көпүрөлөрдү өрттөгөнгө аракет кылышкан да. Мына биз ошондой бир көпүрөнүн биринде турабыз. Бул көпүрө дагы кыргыздарды мына ушул эки Чүй аймагы жана ошондой эле Ысык көл, Нарын аймагындагы кыргыздарды бириккен көпүрөлөрдүн бири болуп эсептелинген да. Эң кыйын баягы түйүнү Ак гвардия, ошол убактагы Ак падышанын карательный отряд деп атпайбызбы? Мына ошолор абдан каардуу геноцид деп койсо болот. Кыргынга учуратканда эч аяган эмес. Аларды окту экономдоп, үнөмдөп, колдорун бири-бирине байлаткан. Карапайым элдер аны түшүнгөн эмес. Байла десе байлап бакыштар. Ушундай эме кылып, аларды деген чоң бийик жарлардан ушундай дарыягаларга салып, чоң жарлардан учуруп өлтүргөн мезгилдери болгон. Кеминден кийин тигил эң биринчи ташты жана кире берседеги кошой бешик деп коет ошол жерде. Азыр бир эсерек турат го. Андан мурда боомго кире бер деген. Андан ошол ташты биз үйгөнбүз. Эң биринчи ошол биринчи эскерткич болду да. Ошол жерге 1916-жылы деп жазып, ташты үйүп, бүт актап, андага кылып ошодан өттүк. Бисмиллахиррахманиррахим. 1991-жылы 75 жылдыгын буга ошого чейин бир да ата бабабызга Куран окулган эмес. Сөөктөрү кыргырларда, сай-сайларда калган, кузгун, карга, кузгунга жем болгон. Мына ошондо жөө жүрүш башталган, өмүр көчү деген. Ошондо биз жаш балдар элек, жаш жигиттер элек, ошол өмүр көчүнөн баштап биз Акаев өзү бата берип, ошондон узап чыккан элек. Мына ушул жерге келип чоң эс алуу болуп, бул жакта ушул жерди белгиге алып, ушул жерге эстелик коебуз деп, анан кийин коюлду. Бул эстеликти мынакей көрүп турасыздар. Ошол кезде ошого чейинки кырылган, мындан аркы кырылгандардын баштапкы эң чоң эстелиги ушул мына. Биякта карательный өч алуучу отряддар, бул жакта болсо биздин мынакей жетим жесир, ушу караңыздар, кичинекей балдар дуа кылып атат, Алладан суранып, өлүп аткандар мына көрүп атасыздар. Аксакалдар токтоткула деп атат. Мына ушундай эстеликти аксакал колун көтөрүп турат, Кудайга жалынып. Мына ушунун баарын элестетип биздин кийинки муундарга эстелик болсун, ошолор эстеп калсын. Ошону тарых изилдөөчүлөр чындыкты чындай, жалганын жашырундарын ачып берели деп ошол убакта чыккан эстеликтердин бир көрүнүшү. Эстеликтин бул жерге салынганы бекер эмес. Жана дагы айтып өттүк. Бул анткени Нарын, Ысык көл тарапты Чүй тарап менен бириктирген бул аймак болуп эсептелинген. Ошондой эле көтөрүлүштүн бул экинчи бурулушу жана айтып өттүм, Араванын колго түшүшү. Араванын ошо Ыбрайым Төлөнүн ошо Россия империясынын аскерлеринин аравасын жана курал жарак менен алып бара жаткан араба колго түшүрүлгөндөн кийин бул көтөрүлүш өзүнчө башка бурулушка түшкөн.
Бул эскерүү ташын жаңы эле биз тиги чекеде турган жеринен алып келип бул жерге койдук. Бул көрүстөндө 1916 жылы көз жумган аялдын сөөгү жатат. Ал сөök 2006 жылы Ысык көлдөгү сөök ашуусунан табылган. Ал сөөктүн башында ок атылып өлгөнү көрүнгөндүгү үчүн ушул орустардын ок дарысынан өлгөндүгүнүн себебинен сөөктү алып келип боом капчыгайына коюшкан дагы бул ташты тургузушкан. Бул сөөк ошол 1916 жылы каза болгондордун жалпы арбактарына образды түрдө аял болгондуктан Ажар деп ат берилип, кийин Ажардын чоң эстелиги тургузулсун деген ниетте ушул ташта да жазылып турат. Бул жакта Ажардын эстелиги орнотулат деп. Исак Шайбековдун өлүмүн жазыптыр. Аябай жакшы ыр экен. Мына баарын берип жан үчүн жорголоду кайран эл. Жазгы жамгыр мойнуна шорголоду кайран эл. Азаттыкка жете албай кор болобу кайран эл деп. Бул ушунчалык азаттыкты эңсеген кыргыздын ыры да. Исак Шайбеков өзү ошол учурдагы билимдүү адамдардан болгон. Чет өлкөлүк окумал чөйрө, тарыхчылар, адистер чынында ийне жибине чейин билчү экен. Геосаясий маңызын да билчү экен. Биз болсо жөн эле адамдардын башына келген кайгылы катары билдик да. Каргаша катары эле билдик. Атигилер бүт барын эмне саясат болгонун барын билчү экен. Анан арабыздагы эле адамдардан көп каяган эле эмес, кээде каккы. Ой. Макабыл болсо акырын жата берип деген анан кийин келет эле да Совет мамлекети. Анын эмнесине, ал макулугун эмне эскерип атасыңар элибиздин. Караңгылыгын эмне эскерип атасыңар, даңазалап. Муну эмне кереги бар деп кемситкен нерселерди көп уктук да. Боомдон чыгып биз Балыкчы шаарына келдик. Балыкчыдан чыгып биз Тор Айгыр, Чолпон Ата, Темир айылдарына барып Озеки тарыктарды чогулттук. Сахынбаев ошол өзү жана окуяларды айтып берген. Тияка барганда анын 4 бир тууганы, атасынын бир тууганы калып калган да. Буну Алакун деген эмеге барганда ачкалыктан анан бул 7-8ге жаш чыгып мындай коз кайтаранга, мал кайтаранга, жумшаганга жарап калган экен да. Анан алар уйгурлар жалаң соодагер немелер балаңды мага бер дейт да. Анан айла жок ачкалыктан анан Иса Ахунбаевди берет да баласын. Анан берки Осмон деген да агасы болгон, аны да иштетет. Анан бирок кеткенде бул жерде кайтканда ошол Алакун ал бүттү, силер мунун акысын жепиттиңер. Бул бала меники деп Исаны алып калат. Ошентип десе анан эмне кылабыз деп анан алар бияка кайтарды. Анан камынап алып кайтып чыгышат, Исаны калтырып коюшат да. Эки ночевка менен кетет. Алыс кетип туруп анан кайра түнү менен келип жашынып аңдып отуруп анан баласын урдап кетет да. Түн ичинде урдап. 8 жашында. Андан чыгып түпкө бардык. Түптө дагы абдан чоң эскерүү жай бар. Бул Карабаткак деп аталат. Карабаткакта ошо 16-жылы көптөгөн жергиликтүү калк качып баратып курман болушкан экен. Карабаткакка жакын жерде ошо 90-жылы жөө жүрүш болгондо чоң таш алып келишип 1916 деп чегип коюшкан. Анан бул жакта чоң мемориал болот деп ниет кылышкан. Мунун баары эми Сандыраадан өтүп кетип атпайбы?
Ular da agıp atat deydi, evler de agıp atat deydi. Ondan bir kaynım dedi. Bayağı karşıya geletkanda bir çoğun koygu mina alıp da mina kasa bayağı çoğun koygu sudan tigini götürüp ötüp kettir. Oşontuğa aman kalgan benim bir kaynım. Анан кийин баары тизилип турат, өзүнө өзү жаназасын окуйт, эми ата бергиле дейт, атат. Аткандан кийин анан ычтык менен сайгылайт, тирүү калбасын деп, жыгылган кишилер. Андан чыгып түптөн аркы бардык эскерүү таштарын кыдырдык. Каракол шаарына келип, Каракол шаарындагы Жеңиш паркында жайгашкан үркүндүү эскерүү мемориалына көргөзмө уюштурганбыз. Ал жакта дагы өтүп бара жаткан аксакалдар, жөн эле жарандар, кичинекей балдар, ата-энелер биздин жүрүшкө кошулуп, биздин кичинекей көргөзмөнү көрүп кетишкен. Караколдон тартып балыкчыга чейин биз 10дон ашык эс тутум жайларын көрдүк. Анын ичинде ошол сөөк ашуусунда коюлган, өзүнүн неберелери тарабынан коюлган, мергенчиге коюлган эстелик, ошол эле Кыргын сайдагы жергиликтүү калк тарабынан коюлган тактайча, андан өткөндө Тоң районунун Туурасуу айылында шейиттер деген көрүстөн бар. Ал жакта 1916-жылдын катышуучулары атылган адамдардын көрүстөнүн шейиттер деп атап, алардын урпактары таштарга алардын өлгөн жылдарын, аттарын жазып коюшкан. Бирден жартык деп кыйкырды. Uçak kalsın yarın Aktadı var oldu. Osmanlıdır üstelik деген ayda. Sizin malumat boyunca айтылып жүрөт, бирок бир месел бала орустар жашап чыккан. Анан үркүн башталганда үстөгө бир аз арыраак үстөгө деп коет, ошол жакта туруп чыккан, анан ушу тосор ичинде туруп чыккан. Анан биздин коргондор ушул жакта. Ошол Тоң районунда дагы бир чоң эскерүү жайы бул 40 шейит Каракол айылынан 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал жакта дагы 1916-жылы көтөрүлүштө курман болгон 40тан ашуун адамдардын көрүстөнү жайгашкан. Анан азыр бизде бир эгемендүүлүк асмандан түшүп калган же башка бирөөлөрдөн белек болуп келген деген маанини айткан адамдар да бар да. Ушул үркүндү же репрессия темасын 90-жылдагы көтөрүлүштөрдү айтканда гана биз эгемендүүлүк бизге чыныгы чоң трагедия менен, чоң күрөшүү менен келгенин түшүнөбүз. Ошол себептен мындай жүрүштөр дайыма болуп туруш үчүн 3 муундан кийин дагы биздин неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз ал жөнүндө билиш үчүн мындай активдүүлүктөрдү, жигердүүлүктөрдү кылып туруу абдан маанилүү. Перед вами первый барельеф, и я очень часто сюда прихожу и слушаю, как люди, видя эти картины, на это реагируют, что они распознают. Очень часто сюда водят школьников, студентов, и как-то я один раз стояла, слушала, двое мальчиков, они смотрели на этот барельеф, и один другого спрашивает: «Булары мне жюду атшат». Почему он так задает этот вопрос? Посмотрите на этот барельеф, и что мы здесь видим? Мы действительно видим, что люди страдают, люди возмущены, люди борются, да, мы видим зажатый кулак. Была очень большая дискуссия, изображать оружие или не изображать оружие. Оружие мы здесь не видим, мы видим палки, ну и так далее. Но понятна ли общая канва, общая логика того, что здесь происходит? Или нет? Как вы думаете, полная ли эта картина? Полный ли этот барельеф для понимания событий 16-го года? Нет, вообще непонятно. Чего здесь не хватает? Не хватает тех, с кем они воюют, что ли? Ну, как будто они просто куда-то идут
И все, сами по себе. Онда кеп кылганда ошонун баардыгын шыбырап айтылчу да. Ошол кезде деле баягы орус келатат дегенде эле үркүндүн да айтылышы жабык болчу. Анан ошо жабык болгон сайын бизде ошончолук коркуу сезимин, алсыздык сезимди уялатчу да. Вот эта вторая часть барельефа, она также показывает определенные страдания, но если там такая активная фаза, мужчины возмущенные, да, здесь мы видим в основном женщин, детей, стариков, которые также страдают, но обобщая два эти барельефа, мы не видим логику, мы не понимаем, из-за чего эти люди страдают. В любом конфликте всегда как минимум две стороны. Да? Здесь одна сторона конфликта изъята, логика уже непонятна. А этот мемориал был инициирован аппаратом президента в 2016 году. И, собственно говоря, в 2016 году здесь было большое официальное мероприятие, куда приехал Шевыткой, еще какие-то официальные лица. Чуть позже приезжал Путин, Атамбаев его встречал. Биздики сүйүнүп атышпайбы? Мына булга тарыхый баа берилди. Бир күндүн 100 жылдыгы башка өлкөлөрдөн караганда өткөрүлгөн жок. Казакстанда өткөрүлгөн жок, бизде өткөрүлдү. Путин өзү келип Атабекке гүл койду деп. Бирок ошол эле учурда жанакы эле барельефтердин, ошол эле учурда Атамбаевдин ушу үркүн жөнүндөгү китепке кириш сөзүн жазган. Ошол кириш сөзүн анализдеп көрсө, ал жакта айтат, болду эми кечиримдүү калк болуш керек, ал жөнүндө акыркы абзацтар ошол жөнүндө да, унутуш керек, кечиримдүү болуш керек, бул азыркы саясий абалга эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Чындыгында бул теманы саясатташтырып деле көп кереги жок, бирок адамдардын өлүмү жөнүндө айтыш керек. Адам ошол массалык түрдө адамдар өлүп атат, чоң кылмыш болгон, ал жөнүндө сөзсүз айтыш керек. Вот эта вторая часть барельефов, она скорее триумфальная. И здесь логика тоже нарушается. Мы не можем понять, при чем здесь события 16 года и триумф. Вот если мы посмотрим на этот барельеф, мы видим, как люди возвращаются. Они возвращаются вместе со скотом, вполне себе одетые, обутые, вполне себе благополучные. Но апогеем всей этой логики конструирования памяти по 16 году является вот этот вот барельеф. Он очень интересный в том плане, что я напомню вам, что здесь речь идет о событиях 1916 года. И мы здесь, какие артефакты мы здесь видим? Мы видим поднятый тундук. В семантике современного Кыргызстана поднятый тундук символизирует что? Новое начало. Новое начало, независимость, какой-то подъем, да, как минимум. Мы видим трактор. Первый трактор официально, да, там 30 какой-то год, во всяком случае, тот, который мы видим. Обратите внимание, здесь изображена лампочка Ильича. Если вы помните историю, то лампочка Ильича, она символизировала такой приход цивилизации в Центральную Азию, в Кыргызстан, на территорию Кыргызстана в частности. Но если мы говорим про 16 год, это очень как бы условный артефакт. Элибиз ушул нерсени жакшы аңдап бүтө элек. Мисалы башчылар ким болгон экенин, кандай акыбалда болгон экенин, саясий акыбал ошол кезекте ушулардын баарын жакшы бир терең түшүнбөй атат да. Анан ошону жакшы түшүнбөгөн, жакшы окутпагандан кийин азыр биздин эгемендүүлүктүн да баркын билбей атат кээ бирөө. Россия империясынын кандай да кийинки улап кетүүчүсү бул Совет мамлекети. Совет мамлекетинин улап кетүүчү мамлекет бул азыркы Россия Федерациясы болуп калды. Ал жакта деген ошол Совет мамлекетиндеги историография бизде ушинтип окутканда үркүн бул Россия империялык анан байманаптардын кылган кылмышы, биздин тиешебиз жок деп. Анан азыркыга чейин ошо Советторунду окуган, Советтордун китебинен окуп алгандар ошол пикирди карманышып, бизге ошол пикирди тамуулап жатышат.
Үркүн бул биздин тарыхыбыздагы эң чоң трагедия. Бул биздин чоң тарыхый жаракат деп айтсак болот да. Кандай трагедия болбосун, жамааттык эс тутум, жамааттык курмандык бар болсо, жамааттык жоопкерчилик бар болуш керек. Кандай согуш болбосун, кылмыш мамлекет тарабынан болобу же бир эл тарабынан болобу, кылмыш бар болсо, жамааттык жоопкерчиликти алуу бул чоң баатырдык. Мисалы, бул жакта Холокост мисал болуп калат. Немис улуту чоң кылмышты кылды, бирок жоопкерчиликти мойнуна алды, кечирим сурады. А Үркүн окуясында эч ким кечирим сураган жок. Жамааттык жоопкерчилик жок дегенди түшүндүрөт.